Быйыл Кудай буйрса биз КМШда китеп окуш боюнча биринчи орунга чыгабыз. Ушундай максат койдук. Ким максатына жетет билесиңерби? Өжөр адам деп айтышат кээ бирлер эмгекчил, кээ бирлер тырышчаак, кээ бирлер көп окуган, кээ бирлер көп иштеген деп айтат. А мен айткым келип атат, максатына ким жетет? Максатына максат койгон адам жетет. Араңарда канча адамдар бар, максаты жок, Кудай бетин ары кылсын. Көрдүңөрбү ушундай самолетто асманга мындай учуп алып, эми каяка учсам деп ойлоңуз. Самолет көрдүңөр беле? Асманга чыкты. Ташкентке барсамбы, Стамбулга барсам, Москвага барсамбы деп айланып турган самолетту көрдүңөр беле? Самолеттон үйрөнгөн эле максат койгонду. Москвага барам деген максат эмес, билет алган максат. Анткени билетте убакыт бар. Бирдекенин максат кылганда убактысын кошо белгилеген. Болбосо эч качан жетпейсиңер. Эмне себептен дегенде келечек эч качан келбейт. Келечекте жакшы адам болом деген бул максат эмес. Келечекте англис тилин үйрөнөм деген максат эмес. 2020-жылдын же 2019-жылдын 1-майынан баштап англис тилин үйрөнөм деген мына ушул максат. Анткени качан убакыт койгондо туйгу сезимиң, подсознаниең сага иштей баштайт. Ошон үчүн берекелерим, бүгүн тарых башталды. Өзүңөр билбей атасыңар, бирок Кара Дарыяда чоң тарых болду. Анткени китеп менен достошуу тарыхы башталды. Китепти сүйүү тарыхы башталды. Адамдын жүрөгү ушундай нерсе, бардык нерсени сүйө бербейт. Бирөө нерсеге болгон сүйүүнү чыгарыш үчүн бир сүйүүнү башташ керек. Силер буга чейин кимди сүйүп атасыңар? Эжекелер Кемалды сүйүп жүргөн. Жаштар Гүжүмпөнү сүйүп жүргөн. Балдар эркек баш менен Хабибти же Конорду сүйүп жүргөн. Бирок Хабиб келип сенин колуңа суу куюп бербейт, Конор келип сага кой союп бербейт, Кемаль келип биздин бойдо кызга эр болуп бербейт. Ошон үчүн берекелерим, китеп окугула. Китеп деген ушундай нерсе, сага сырын ачат, бирок сенден сыр сурабайт. Китеп өзү өзгөртөт, анткени китеп өзү өзгөргөн. Китеп эмнеден пайда болгон билесиңерби? Жыгач болгону, кагаз болгон. Азыр карасаң китепке айланып калды. Өзгөрдү, сени да өзгөртө турган нерсе. Китеп ушунчалык сабырдуу, үйүңөрдө 10 жылдан бери, 20 жылдан бери ачылбай турган китептер бар. Бирок китеп байкуш ыйлабайт экен, кайгырбайт экен, сабырлат экен, бир күн келип ачып калар деп. Кудай бетин ары кылсын, кимге кандай мамиле кылсаң, ошол нерсе башыңа келет. Элестетип көр, сени бирөө үйүнө алып алды, бирок 10 жыл бою сен менен сүйлөшпөй койду, карабай койду. Кандай болосуң? Классташың, эжекең, агайың 10 жылдан бери сен менен сүйлөшө элек, сага көңүл да бөлбөйт. Ыйлап атасың, кыйкырып атасыңбы, сүйүнүп атасың, маани бербейт. Ушул бизге керекпи? Ошон үчүн китеп өтө сонун нерсе. Биз бала кезде азыр деле барбы? Билбегенди билдирген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн китеп менин акылым, китеп менин асылым, китеп менин жакыным деген бар беле ушундай? Бирок биз бул сөз эле катар айтып жүрөбүз да, ар нерсенин эстеп калгыла 3 нерсеси бар. Сөзү бар, сүрөтү бар, акыйкаты бар. Биз көбүнчө сөз менен гана айтабыз. Бирөөгө сүйөм деп коюш оңой эле, мен патриотмун деп коюш оңой эле. Бирок сөз бар, сүрөт бар, акыйкат бар. Мисалы, сен курсагың аябай ачты. Вечера саат 12-лерде мектеп окуучулар курсактар ача баштайт. Ошондо эжекеңер кирип алды да келип алып айтып атат: манты деп. Курсаңар тоюп кетеби? Тойбойт. Эжекеңди жаман көрө баштайсың. Андан көрүп бербейби адамдын ашказанын соогун чыгарбай деп турабы? Жөн эле сөз бул. Анан эжеке жөн эле куру сөз айта бербеңизчи, кана манты десе, эжеке азыр деп чыгып кетти дагы мантынын сүрөтүн алып келди. Мына силерге манты деди. Андан пайда барбы же жокпу? Пайда жок. Анан такыр болбой калган эжеке айтты, кое тургула деп буйрутма берди дагы 1 сааттан кийин чыныгы мантын алып келди. Кайсынысы маанилүү? Чыныгы маанилүү. Азыр бизде ошондойбуз да, мен патриотмун деген бул жөн эле сөз. Калпакты кийип, чепкенди салынып, колго камчыны кармап, тууну көтөрүп чыккан бул жөн эле сүрөт, бүттү. Чыныгы патриоттук деген эмне билесиңерби? Чыныгы патриоттулук деген өзүңдү өзүң өнүктүрүү. Анткени Кыргызстандын имиджи бул адам. Америкалык кези сен менен сүйлөшсө, сенин кругозоруңа, адебиңе, маданиятыңа, билимиңе маани берсе, ошондой да тоо кыргыздар кыйын экен деп. Кыргыздар калпакчан, кыргыздар патриотмун деген элде эч кимди таң калтыра албайсыңар. Ошон үчүн өзүңдү өзгөрт, бул өтө маанилүү нерсе. Китеп оку. Жакшы адамдар менен баарлаш, жакшы иштерге аралаш, жакшы чөйрө менен жүр. Чөйрө деген ушундай нерсе, адамды тартып кетет. Дайыма жакшы чөйрөнү тапкыла. Китеп топтогон, китеп окуган, бул жөн эле китеп окуш эмес. Ошол аркылуу силер жакшы чөйрө түзөсүңөр. Азыр адамдар талашып атат, кылмыш дүйнөсү талашып атат, саясатчылар талашып атат, бизнесмендер талашып атат, ыймандуулар, ыймансыздар талашып атат, шайтандар талашып атат. Ошого мен силерге айтат элем, китеп окугула. Чөйрө деген ушундай нерсе. Мисалы,
Бир стаканга сууну куйдуң дагы, морозильник деп коет го, суу тоңдургучка салып койдуң. Эмне болот? Ал ысык суу болчу. А дегенде муздайт, анан бара-бара тоңуп калат. Анан ошол сууну кайра алып чыктың дагы, жагылып турган оттун үстүнө коюп койдуң. А дегенде эрит, андан кийин жылыйт, андан кийин кайнап кетет. Чөйрө деген ушундай сенен сурап отурбайт, өзүнөн тартып кетет. Ошон үчүн ойлобогула, мен жаман балдар менен жүрүп жакшы адам болом деп ойлобогула. Чөйрөңөрдү тазалагыла, бул өтө маанилүү нерсе. Берекелерим, китеп окугула. Китеп окуп алдыга өсө болот экен. Мисалы, дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттер жылына 30 китеп окуйт экен. Бул кайсы? Скандинавия мамлекеттери, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания деген мамлекеттер барбы? Согуш болуп аткан, адамдар тегел ынтымакка келе албай койгон, такыр артта калып аткан, жакынкы чыгышта 10 адам бирге бир китеп окуйт экен. А кыргыздар кандай китеп окуп атат? Биз китеп окуш боюнча биринчи орунга чыгабыз деген бул жөнөкөй эле максат. Анткени бул iPhone чыгар деген сөз эмес, танка көбөйтөбүз деген сөз эмес, завод куруш деген сөз эмес. Болгону китептер турат, ошолорду ачып алып окуш керек. Жок дегенде жомок оку. Такыр окубагандар 2 беттен баштагыла. 2 бет окугандар 7 бетке жетсин. 7 бет окугандар 10 бетке жетсин. Карагыла, жылдын аягында Москвада статистика чыгып атат. СНГда Кыргызстан китеп окуш боюнча биринчи орунга чыкты деп. Кубанычтуу кабар болобу? Дагы 7 жылдан кийин Кудай буйрса биз дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына кошулабыз. Китеп окуш боюнча алдыга чыгыш үчүн кимдер иштеш керек? Силер эмес, президент иштеш керек, туурабы? Премьер-министр иштеш керек, директор иштеш керек, айыл өкмөт иштеш керек, мугалим иштеш керек. Силер дыкынды иштеп жаткыла. Алмабыш оозума түштү. Карагыла, бул мамлекет кимдики? Президенттикиби? Качан болсо айтабыз, Атамбаев иштеп атат, Жээнбеков иштеп атат, Бакиев иштеп атат, Акаев иштеп атат. А биз эмне кылабыз анда? Жаштар өлкөнүн келечеги, өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла. Жаштар өлкөнүн келечеги эмес, жаштар өлкөнүн азыркылары. Өзүңөрдү алдайсыңар, бардыгы алдыда деп, калп айтпагыла, аркаңарда да көп нерсе бар. Туура, бардыгы алдыда. Келечекти алдыда, ооматты алдыда, байлыкты алдыда, бирок айтып коеюн, карындыкта алдыда, алсыздыкта алдыда, оорда алдыда. Ойлобогула, алдын бардыгы эле оомат болот, жол ачык болот, сыдырга салганда сыйда болот, тасмадай кең болот деп, андай эмес. Оорудагы бар, карындыктагы бар, кадимки эле тоо бар го, чокусуна чыгасың, анан ылдый түшөсүң. Жашоо деле ошол сыяктуу нерсе.